Иркутск облусу албетте Байкал көлү менен дүйнө элдерин суктандырып, таң калтырып келет. Себеби ал дүйнөдөгү эң терең жана таза суусу менен баарыбызга белгилүү. Байкал Сибирдин токойлорго курчалган тоолору менен айкалышып, түндүгү Монголиянын чек аралары менен чектешет. Орточо тереңдиги 744 метрде, аянты 31722 чакырымды түзөт. Узундугу 636, туурасы 80 чакырым. Бул жерде жөө жүрүүгө ылайыкталган атайын каттамдар каралып, алардын эң байыркысы жана биринчиси болуп, батыш тарабындагы Листвянка кыштагы саналып, ал меймандардын көгүлтүр көлгө болгон саякатынын башатында жайгашкан. Иркутск шаарынан туура 60 чакырым биз жол баскандан кийин ушул көптөн күткөн Байкөл, орустар айтмакчы Байкал башталды. Көрүп атасыздар, пароходдор, көк суусу, таза суусу. Ал эми бизге окшогон меймандарды тосуп алган ушул биринчи эле айыл Листвянка деп аталат экен. Биздин Бостери сыяктуу меймандар үчүн ар кандай эс алуу жайлары, тамак ичүүчү туристтер үчүн шарттары түзүлгөн. Эң башкысы көк тоо, ал тоону камтыган карагайлар. Кыргызстандын биздин Бостериден айырмачылыгы болуп саналат экен. Байкалга мамлекет тарабынан аяр мамиле жасалып, кереметтүү жаратылышты сактап, айлана чөйрөнү коргоо максатында иштер ордуна коюлган. Ошол себептен туристтерге арналган жайларда тазалыкка, Байкалдын табиятына туура эмес таасирин тийгизбей, экосистемаларга зыянсыз эс алууга басым жасалган. Иркутск облусунда жашаган мекендештердин арасында туризм багытында иш алып барып, эмгектенген жаштарыбыз да бар. Алардын бири Нурсултан. Биздин каарман 1990 жылы төрөлүп, өзү таластын кулуну. Ата-энеси менен 11 жыл мурун Иркутск облусуна эмгектенгени келген. Биринчи көпчүлүк кыргыздардай эле жумушту базардан башташып, бирок акырындап бул жактын шарттарына көнгөн соң Нурсултан туризм багытында иштөөгө кадам таштаган. Ага негизинен Кытай достору себеп болгон. Бул жерде Кытай досторум аябай көп эле. Ошонун аркасынан ошо Кытай туристтери менен иштеп калдым. Ошо андан кийин өзүмдүн партнерым бар болчу. Кытай кыз. Андан тышкары да 3-4 Кытай бала бар. Ошо 4-5 чогуу иштейт элек. Алар Кытайдан мага туристтерди салышат. Мен бул жактан тосуп алам. Тосуп өзүм жетишпесем байкем бар, иним бар, тайкем бар, жездем бар. Андан тышкары бул жерде чогуу иштеген досторум, байкелерим, айтпасам баардыгыбыз бири где-то 15-20 чактыдай киши иштейт элек. Ошо күнүгө ишибиз Кытайларды Байкалга алып келмей, Байкалды көрсөтмөй, аэропорттон тосуп алмай, кайра аэропорттон салмай. Бүгүнкү күндө дүйнөдөн Байкалды көрүп, жаратылышына, суусуна суктанып келген элдердин саны көбөйүп келет. Алардын арасында байыркы ата-бабаларыбыз байырлаган жерлерди көргөнү Кыргызстандан да акырындап туристтер бара башташкан. Саны аз болсо да, ала тоодон мекендештердин саякаттап келиши Нурсултанды албетте кубандырат жана кайталангыс укмуштай кооз жерлер менен таанышып кетүүгө үндөйт. Кыргызстандан ооба албетте келип турушат, анча мынча биз Кытайларды же наркы беркелерди, туристтерди алып жүргөндө көрүп калабыз. Көрүп калып, сүйлөшүп, таанышып, эми көбү баягы Байкал десе, озеро деп эле көп маани бербесе керек, бирок Байкалдын өзүнүн дагы атмосферасы бар да. Уникалдуу Байкалдын экосистемасы ажайып кооз жаратылышы менен бир катарда байыркы тарых барактарына сапар аттанууга бул жакта бардык шарттар каралган. Аны менен бир катарда табиятка терс таасирин тийгизбей, аяр мамиле каралганы ар бир жерде байкалат. Ар улут өкүлдөрүн өзүнө тарткан Байкөлгө барып, Нурсултандын туризм багытында жергиликтүү калк менен тең тайлашып, өз ишин өнүктүргөнү көргөндү кубандырып, сыймыктандырат. Мурат Жолокеев, Нурлан Кулиев, СТВ, Иркутск облусу.